Бул бөлүмдө айтып жатат. Бабу ма жа фи зәбхи ли гайриллах. Аллахтан башкага курмандык чалуу бөлүмү ошол жөнүндө келген өкүмү, ошонун коркунучу жөнүн баяндаган өкүмү деди. Бул бөлүмдөн бир негизги эреже алабыз. Бул эреже кандай? Кайсы бир амал ибадат экендиги тастыкталган болсо, сыйынуу экендигине, Аллах Таалага жакындоо экендиги тастыкталган болсо шариятта, ошону Аллахтан башкага арнаган болсоң, ошол чоң ширк болот. Динден чыгаруучу чоң ширк болот. Түшүнүктүбү? Демек, кайсы бир амал ибадат деп тастыкталган болсо болду. Ошону Аллахтан башкага, ал периште болсо дагы, пайгамбар болсун, олия болсун, таш болсун, бут болсун, кимге арнасаң дагы ал чоң ширк болот. Не себептен? Анткени ал ибадат Аллахтын гана акысы, жалгыз Аллахтын акысы. Ага Аллах Таалага башка бирөөнү ошол нерседе шериктеш кылсаң, не ширктин майысында шериктеш кылуу, Аллахтын деңгээлине башка бирөөнү көтөрүп теңдеш кылуу. Демек, ибадат дегенди, кайсы бир амалды ибадат экенин билсек болду, ошол жалгыз Аллахка арналыш керек. Бул нерсеге далилдерден биринчиден Аллах Таала Куранда айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия". Раббыңар эмне? Жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылууңарды өкүм кылды, буйрук кылды дейт. Жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылууңарды. Башка аятта айтат: "Кул я ахлал китаби таалу иля калиматин саваин байнана ва байнакум алла нa'буда иллаллах ва ла нушрика бихи шай'a". Пайгамбарыбызга буйрук кылып айтат: "О Мухаммад, айткынын ахли китапка, ахли китап ким? Жөөттөргө, насранилерге айткын. Келгиле дейт. Силер менен биздин ортобузда окшош болгон бир сөзгө келейли. Ал сөз эмне? Жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылайлы, Аллахка эч бир нерсени шерик кылбайлы" деди. Демек, бул ибадат, бул эки аят эмнени түшүндүрөт? Ибадат жалгыз Аллахтын гана акысы экендигин. Ага кайсы бирөөнү шериктеш кыла турган болсоң, анда чоң ширк болот. Эми ибадатты Аллахтан башкага арнасаң чоң ширк болот экендигине далилдерден Аллах Таала Куранда айтат: "Ва яду ма Аллахи илахан ахара ла бурхана лаху бихи фа иннама хисабуху инда раббихи иннаху ла юфлихул кафирун". Кимде-ким Аллахтан башкага сыйынган болсо дейт, анын эч кандай далили жок дейт. Жана анын эсеп кысабы Аллахтын жанында, Аллах Таала чынында кафирларга ийгилик бербейт. Кафирлар ийгиликке жеткизбейт деди. Демек, бул аятта Аллахтан башкага сыйынган, ибадат кылгандарды кафир деп атап атат. Аллахтан башкага сыйынган. Ал Аллахтан башкага сыйынууда бир жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Кээ бирлер ойлойт, Аллахтан башкага сыйынба десең, Аллахтан башкага сыйынуу деген түшүнүктү сөзсүз түрдө кафир болуп, анан бутка сыйынып кетсең, Иса пайгамбарга сыйынып кетсең, христиандар болуп, же башка бир нерсеге сыйынып кетсең, ошондо Аллахтан башкага сыйынган болосуң. Мен мусулманмын деп, Аллахка сыйынам деп жүрүп, бирок арасында ширк кылып койгондорду анан Аллахтан башкага сыйынуу деп түшүнүшпөй калат, түшүнүктүбү? Чынында Аллахтан башкага сыйынуу, сен мусулманмын деп айтасың, 5 мал намаз окуйсуң, орозо кармайсың, зекет бересиң, бирок ошол эле учурда кээ бир амалдарды Аллахтан башкага арнап койсоң, анда ошол ширк кылган болосуң. Чоң динден чыгаруучу ширк амал кылган болуп эсептелет. Ошол нерсени түшүнө алышпайт көпчүлүк адамдар. Аллахка сыйынайлы, таухид десең, Аллахка эле сыйынып атпайбызбы? Аллахтан башка кимге сыйынып атабыз? Биз эмне кафир болуп кеттикпи деп, ошол сыяктуу айтат да. Туура, биз Аллахка сыйынабыз деп айтабыз баарыбыз. Жалгыз Аллахка сыйынабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад биздин пайгамбарыбыз деп айтабыз, ислам динибиз деп айтабыз. Бирок ошол ширктин түрүнү билбегендиктен, ибадаттын түрлөрүнү билбегендиктен кээ бир амалдарды Аллахтан башкага, Аллахтын акысына арнап коюп атабыз. Ошону менен чоң ширкке түшүп калып атат. Түшүнүктүбү? Ошол нерсени көпчүлүк адамдар билбейт. Демек, бул жерде эреже эмне? Кайсы бир амал ибадат экендиги шариятта тастыкталган болсо, ошону Аллахтан башкага арнаган болсо, ошол чоң ширк болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Эми биз ибадатты каяктан билебиз? Бир амалды ибадат экендигин кантип билебиз десе, ибадат экендигини билүү үчүн эгерде Аллах Таала же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран сүннөттө ошого буйруган болсо, ушул амалды аткарууга буйруган болсо, демек Аллах Таала ошону жакшы көрөт. Ошол ибадат болот. Же болбосо ошону имандын бутактарынан, ушул имандан деп айткан болсо, мисалы үчүн ат-тахур шатрул иман, тазалык бул эмне? Имандын жарымы деди, ушул сыяктуу имандан кылган болсо кайсы бир амалды. Же болбосо эмне? Ошол бир амалды кылган адамдарды мактаса, ошолорду кылган адамдарды мактаса, же кайсы бир амалдын
Соуну баяндаган болсо, кыяматта кимде ким ушуну кылган болсо, ага ушундай сооптор деп баяндаган болсо, ошол амалдардын баардыгы ибадат болуп саналат. Ошол амалдардын баардыгыны жалгыз Аллахка гана арналыш керек. Аллахтан башка эч кимге арналбаш керек.